Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім, алтын капашана үмітсіздіктің күйінігі. Күзгіден өзін қарап тұрған 19 жаштағы қыздың жүзінде үйленіп жатқан колықтының бақытысы емес, өлім жазасына тартылғаны жатқан тұтқындың үрейі бар әлі. Мадинаның үстіндегі аппақ қардай үлпет күйінігі ага кепіндей сезіліп, алтын жалатылған тағышысы башын ezіп жатты. Анын карагаттай чоң көздерінен акан жаш байоңгон кирпиктерин жууп, бетине кара из калтырып ылдый кулады. Бөлмөнүн бурчунда апасы Салима жүзүн колдуруу менен жаап, үнсүз шолактоп ыйлап отурду. Кечир мени, кызым. Кечире көр. Биздин башка айлабыз жок болчу. Сенин агаңдын өмүрү кулдун ушунда турду. Биздин үйдө баарыбызда ал кылмышкерлер жок кылмак. Аскар аке болбогондо, биздин бүлөбүз эбак жер менен жексен болмок, апасынын үнү каргылданып, өзүнө жек көрүүдөн улам муунуп жатты. Мадина эч нерсе деген жок. Ал апасында кумар оюндарына берилип, кылмыштуу топко миллиондогон сом карыз болуп калган агасында күнөөлөгүсү келген жок. Тагдырдын таш боордугу ушунда, кээде эң бейкүнөө адамдар башкалардын катасы үчүн өз өмүрүн курмандыкка чалууга мажбур болушат. Ошондон бир ай мурун алардын кичинекей, эски үйүнүн алдына кара түстөгү 3 кымбат жип келип токтогон эле. Андан шаардын жарымын кармаган, аты чыкканбай жана таасирдүү адам, 72 жаштагы Аскар балкабан түшкөн. Аскардын жашы 70-тен ашса да, ал карыган чалга окшобойт эле. Анын бою узун, даллуу, чачын күмүштүй ак баскан, көздөрү бүркүттүн көзүндөй курч жана муздак болчу. Ал колундагы күмүш саптуу таягына таянып, Мадинанын үйүнө кирип келгенде, үйдүн ичиндеги аба тоңуп калгандай болгон. Аскар Мадинанын агасынын карызын толугу менен төлөп берүүгө, алардын үй бүлөсүн коргоого убада берген. Бирок бир гана шарт менен, 19 жаштагы Мадина ага мыйзамдуу аял болуп, анын тоа этегиндеги заңгыраган ак сарайына көчүп кетиши керек болчу. Келишим соодалашууну талап кылган эмес. Бул буйрук эле. Жана Мадина өзүнүн жаштыгын, сүйүү тууралуу кыялдарын, эркиндигин бир эле сөз менен өлүмгө кыйган. Эшик ачылып, бөлмөгө Аскардын жеке жардамчысы кара костюмчан, сүрдө аял кирип келди. Убакыт келди, Мадина, Аскар мырза күтүп жатат, деди ал муздак үн менен. Үлпүт тою өтө жабык форматта, шаардын четиндеги элиталык ресторанда өттү. Эч кандай шаан шөгөт, бий, жаштардын күлкүсү болгон жок. Коноктордун баары Аскардын жашыруун бизнес өнөктөштөрү, таасирдүү аткаминерлер жана Мадинанын коркуп, баштарын ылдый салган бир нече туугандары гана эле. Мадина Аскардын жанында, президиумда, төрдө отурганда, залда отургандардын шыбырашкан сөздөрүн угуп турду. Байкуш кыз өз чоң атасындай болгон чалга тийип жатат. Акча үчүн эмнелерди гана кылышпайт дейсиң. Жапжаш туруп өзүн сатты да. Аскардын мурунку эки аялы тең белгисиз жагдайда кайтыш болгон дешет. Бул кыздын тагдыры да не болот экен? Бул ушактар Мадинанын жүрөгүнө канжардай сайылып жатты. Ал жанында отурган Аскарга көзүнүн кыйчыгы менен карап койду. Аскар түз отуруп, алдындагы бокалга тийген да жок. Ал тойдогу адамдарга эмес, өзүнүн кандайдыр бир терең, караңгы ойлоруна сүңгүп кеткендей сезилди. Анын жүзүндө эч кандай кубаныч, жаш аял алганына чиренген мактаныш жок эле. Ал жөн гана өзүнүн милдетин аткарып жаткан адамдай муздак жана токтоо болчу. Бир маалда Аскар Мадинаны карат. Анын теше тиккен көз карашынан Мадинанын денеси калтырап кетти. Коркуп жатасыңбы? Деп сурады Аскар, үнү каргылданып, бирок абдан токтоо чыкты. Мадина алды карап, башын чайкады. Ал калп айтканга да күчү жеткен жок. Бүгүн түнү баары өзгөрөт, Мадина, сен ойлогондой болбойт, деди Аскар сырдуу үн менен. Анын бул сөздөрү Мадинаны тынчтандыруунун ордуна, коркунучтун жаңы толкунун пайда кылды. Ойлогондой болбойт. Бул эмнени билдирет? Ал мага кандай корду көрсөткөнү жатат?
Той аяктап түнгі саат 11-лер чамасында кара түстөгү Мэйбач унаасаларда Аскардын тоо этегиндеги бийик дубалдар менен курч алган резиденциясына алып келди. Бул жер падышанын сарайына окшош болсо да Мадинага чыныгы түрмөдөй сезилди. Аулада караңгылык өкүм сүрүп, айлананы карагайлардын шуулдаганы жана күзөтчүлөрдүн оор кадамдары гана бузуп турду. Аскар унаадан түшүп Мадинага колун сунду. Мадина анын чоң, бырыш баскан, бирок таштай катуу колуна өзүнүн титиреген кичинекей колун койду. Экөө жанаша басып чоң мрамор тепкичтер менен үйдүн ичине кирешти. Үйдүн ичи жыпжылуу, бирок анда адамдын жандуу деми жок эле. Антиквариат эмеректер, дубалдагы эски сүрөттөр жана үнсүз кызматкерлер. Баары коркунучтуу киного окшош болчу. Мадинаны менин уктоочу бөлмөмө алып чыккыла деп буйрук берди Аскар кызматчыга. Анан Мадинага кайрылып, мен 1 сааттан кийин кирем. Сен даярданып тур. Бул сөздөр Мадинанын кулагына өлүм өкүмүндөй угулду. Даярданып тур. Нике түнү. Эч качан сүйбөгөн, өзүнүн өлүч, жашуулуу, бейтааныш, муздак адам менен боло турган түн. Кызматчы аял Мадинаны 2-чи кабаттагы эбегисиз чоң бөлмөгө алып кирди. Бөлмөнүн ортосунда чоң падышал керебет, ал эми терезелеринен түнкү тоонун караңгылыгы көрүнүп турду. Кызматчы аял унчукпастан Мадинага жибектен тигилген түнкү көйнөктү калтырып, эшикти сыртынан жаап кетти. Мадина бөлмөдө жалгыз калды. Ал оор үлпөт көйнөгүн чечип жатып көз жашына ээ боло алган жок. Ал кичинекей кезинде сүйгөн адамы менен ак боз ат минип, бактылуу үй бүлө курам деп кыялданчу. Ал эми азыр анын жаштыгы, денеси, бүтүндөй келечеги ушул бөлмөдө, ушул караңгы түндө миллиондогон карыздын ордуна сатылып кеткени турду. Ал жибек көйнөктү кийип, керебеттин четине отурду. Бөлмөдөгү дубал саатынын чыкылдаган үнү анын жүрөгүнүн согушу менен бирге угулуп жатты. Ар 1 мүнөт өткөн сайын анын деми кыстыгып, бөлмөнүн абасы жетпей баратты. Кантип чыдайм? Ал эшиктен киргенде эмне кылам? Мен өлүп калгым келип жатат. Деген үмүтсүз ойлор анын мээсин жеп жатты. Күтүүсүздөн коридордо оор кадамдардын добушу угулду. Аскардын таягынын полго тийген так-так эткен үнү эшикке жакындап келе жатты. Мадинанын буттары калтырап, 2 колу менен керебеттин четин бекем кармап алды. Денеси коркунучтан музга айланды. Эшиктин туткасы акырын буралды. Эшик ачылып, басагодо Аскар пайда болду. Ал үлпөт тоюндагы костюмун чечип, кара түстөгү үй халатын кийип алыптыр. Анын көздөрү бөлмөнүн караңгылыгында даана жалтырап турду. Бирок анын колунда Мадина күткөн эч нерсе жок эле. Тескерисинче, ал колуна 1 калың, кара папка кармап алган экен. Аскар эшикти ичинен бекитип, Мадинаны көздөй жай кадам таштады. Ордуңан тур, Мадина, деди ал, үнүндө эч кандай кумар же сезим жок. Бул буйрук берген генералга окшош эле. Мадина титиреп ордунан турду. Анын көзүнөн жаш куюлуп. Аскар байке сурана мени кыйнабаңызчы деп ыйлап жиберди. Аскар анын алдына келип тактоду. Ал Мадинага кол тийгизген жок. Анын ордуна ал колундагы калың кара папканы Мадинанын алдындагы кичинекей үстөлгө таштады да, артка 1 кадам чегинип, креслого отурду. Сен нике түнүн күтүп жаткансыңбы? Аскардын эрининде мыскылдуу, бирок муңдуу жылмаюу пайда болду. Сен мени жаш кыздын денесине кызыккан, кумарга баткан алсыз чал деп ойлодуңбу? Ач папканы. Биздин шыныгы нике түнүбүз ошол папканын ичинде катылган. Мадина түшүнбөй, көз жашын ачып, калтыраган калдыруу менен папканы ачты. Ал папканын ичиндеги 1-чи баракты көргөндө, анын деми ичине тыгылып, көздөрү чарасынан чыга жаздады. Бөлмөдөгү коркунучтун ордун эми акылга сыйбаган шок абалы ээледи. Папканын ичинде 2 бөлүм, папкадагы сыр жана өлүм алдындагы керес. Мадинанын колдору калтырап, деми ичине тыгылып, кичинекей үстөлдүн үстүндөгү кара булгаары папкага тигилип турду. Анын көз алдында папка эмес, өзүнүн өлүм өкүмү жазылган барактай көрүндү.
Бөлмөдөгү дубал саатынын чык-чык эткен үнү анын жүрөгүнүн согушу менен бир ылдамдыкта урунуп, кулагына жаңырып жатты. Оскар креслодо кыймылсыз отурду. Анын бүркүттүкүндөй куш, бирок түпкүрүндө чексиз чарчоо катылган көздөр Мадинанын ар бир кыймылын күзөтүп турду. Ач, деди Оскардын жоон, каргылданган үнү бөлмөнүн тынчтыгын бузуп. Сенин нике түнүңдүн бүткүл мааниси ошол жерде. Мадина көзүн бекем жумуп, терең дем алды да, калтыраган манжалары менен папканын боосун чечти. Папканын ичиндеги калың кагаздарды көргөндө, анын мээсиндеги коркунучтуу элестер, балким, ал жерде кандайдыр бир садистик келишим же мазактоонун эрежелери бардыр деген ойлор заматта жок болду. Бирок алардын ордун андан да акылга сыйбаган, түшүнүксүз шок абалы ээледи. Эң үстүндө кызыл мөөр басылган расмий медициналык каротунду жатты. Барактын жогору жагында Германиянын эң алдыңкы онкологиялык клиникасынын логотиби турат. Мадина көз жашын сүртүп барактагы жазууларды окуй баштады. Бейтап Оскар Керимов, 78 жашта. Диагноз – мээнин глиобластомасы, шишик, 4 терминалдык стадия. Метастаздар жайылган. Хирургиялык операция жасоого мүмкүн эмес. Болжолдуу жашоо узактыгы 3 айдан 4 айга чейин. Мадинанын көздөрү чарасынан чыга жаздады. Ал баракты колунан түшүрүп жибере жаздап, креслодо отурган Оскарга жалт карады. Бул сөрдө шаарды титиреткен, өңүнүн кан таамып турган миллионердин мээсинде өлүм уругу өсүп жаткан беле. Ал саналуу гана айлардан кийин бул дүйнө менен каштошо турган, ажалы жеткен адам беле. Оскар эч кандай эмоция билдирген жок. Ал таягы менен папканы көрсөтүп, баракта, деди кыска гана. Мадина титиреген колу менен кийинки кагазды алды. Бул нотариалдык жактан тастыкталган, жүздөгөн беттен турган юридикалык документ экен. Анын эң биринчи бетинде чоң таңгалар менен генералдык ишеним кат жана актык керес деп жазылыптыр. Мадина документтин мазмунуна көз чуркатып өтүп, эси ооп кала жаздады. Анда Оскардын бардык мүлкү, ондогон курулуш компаниялары, банктагы миллиондогон долларлык эсептери, чет өлкөдөгү кыймылсыз мүлктөрү, ушул заңгыраган ак сарай баары абсолюттук түрдө бир гана адамдын наамына, анын мыйзамдуу жубайына өтөр жазылган экен. Жана ал жерде апак баракта Карасия менен Мадина Бакыт кызы деп бадырайып жазылып турду. Бул эмне кылганыңыз? Мадинанын үнү чыкпай калды. Анын кекертеги кургап, мээси бул маалыматты иштете албай жатты. Мен түшүнбөй жатам. Эмне үчүн мен? Сиз мени карыздын ордуна эле өзүңүзгө уюнчук кылып сатып алган жок белеңиз. Оскардын эрининде ачуу жылмаюу пайда болду. Ал ордунан оор казголуп турду. Уюнчук. Оскар Мадинага жайбаракат басып келди да, анын көздөрүнө тике карады. Анын көз карашында эч кандай эркектин кумары же аплас сезим жок болчу. Ал жерде атанын, же болбосо өзүнүн акыркы жоокерин тапкан калбашчынын терең, таза көз карашы бар эле. Мен өлүп бара жатам, Мадина, мага төшөктө жаш кыздын денеси эмес, менин империямды, менин мурасымды сактап кала турган кан, таза жүрөк керек болчу. Оскар папканын эң түбүнөн эскирген, чекелери саргайып кеткен сүрөттү алып чыкты да Мадинанын алдына койду. Ал эми эмне үчүн сен экениңдин жообу ушул сүрөттүк атылган? Кара. Мадина сүрөттү колуна алды. Бул 90-жылдардын аягында тартылган сүрөт экен. Сүрөттө 25 жаштар чамасындагы 2 жигит турат. Алардын үстү башы кан. Алардын бири жаш Оскар экен. Ал эми экинчиси анын көкүрөгүнөн кан агып, жүзү кубарып турса да, көздөрүндөгү от өчкөн эмес. Мадина ал жигиттин көздөрүн көргөндө жүрөгү шук дей түштү. Бул көздөрдү ал ар дайым күзгүдөн көрчү. Бул анын өзүнүн көздөрү болчу. Бул менин атамбы? Деп шыбырады Мадина, сүрөттү көкүрөгүнө кысып. Анын атасы ал төрөлүү электе эле автокырсыктан каза болгон деп апасы дайыма айтып келген. Ал атасын сүрөттөрдөн гана көргөн. Ооба, Мадина,
бул сенин атаң, Бакыт. Аскардын үнү биринчи жолу жумшарып, ичиндеги эски жарааттын уусу билинди. Ал терезени көздөй басып, түнкү караңгылыкка тигилди. Сенин атаң менин жөн гана жансакчым же айдоочум эмес болчу. Ал менин эң жакын досум, инимдей болгон адам эле. 1999 жылы криминалдык согуш кызып турган маалда мага кол салуу болду. Кара чаяндар деген кылмыштуу топ мени өлтүрүү үчүн буктурма уюштурушкан. Ошол күнү Бакыт мени өз денеси менен тосуп, мага атылган 3 окту өзүнө кабыл алган. Ал менин колумда жан берди. Аскар сөзүн токтотуп, оор үшкүрүндү. Мадинанын көз жашы тактобой атасынын эрдиги жана өлүмүнүн чыныгы себеби анын жүрөгүн тийилип жатты. Апасы муну өмүр бою жашырып келген экен. Ал жан береринде менден бир гана нерсени суранды деп улантты Аскар. Аскар байке, менин аялым боюнда бар. Алар бул ыплас криминалдык дүйнөдөн алыс, тынч, карапайым жашоодо жашасын. Менин баламдын кол канга боелбосун, аларга жакындабаңыз, издебеңиз деди. Мен досумдун акыркы кереизин аткардым. 20 жыл бою мен силердин жашооңорго аралашпай, алыстан гана байкап, силерди көлүкө сыяктуу көргөп келдим. Бирок Аскар кайра бурулуп, Мадинага катуу, курч көз караш менен тиктейди. Бирок тагдыр өзүнүкүн бербейт экен. Сенин агаң, Нурлан, кумар оюндарына берилип, менин эң башкы душмандарым баягы сенин атаңды өлтүргөн кара чаяндардын калдыктарына карыз болуп калды. Алар сенин агаң Бакыттын уулу экенин билишти. Алар силерди жөн эле карыз үчүн эмес, менин байкуш досумдун тукумун курут кылуу үчүн, мени шылдыңдоо үчүн тоорго түшүрүштү. Эгер мен сага акчаны жөн эле берип койгонумда, алар эртең эле сени да, апаңды да өлтүрүп кетишмек. Анткени алар менин өлөрүмдү билишет. Менин артымда көргөй турган эч кимим калган эмес. Мадинанын мээсиндеги тапшмактардын баары өз ордун таба баштады. Коркунучтуу чал чындыгында анын үй бүлөсүнүн периштеси, атасынын досу болуп чыкты. Анда, эмне үчүн мага үйлөндүңүз? Мен сизге кызмат кылат элем го, деп сурады Мадина, башы маң болуп. Анткени менде убакыт калбады. Аскардын үнү бөлмөнү жаңыртты. Менин өзүмдүн балдарым, неберелерим ошол кандуу согуштарда набыт болгон. Менин айланамда азыр жалаң гана ач көз сатылган туугандарым жана душмандарым жүрөт. Мен өлгөн күнү алар менин империямды талап тоноп бөлүп кетишет. Мен муну тактотуунун бир гана мыйзамдуу, темирдей бекем жолун таптым. Сен менин расмий, мыйзамдуу аялымсың. Сенден эч ким эч нерсени тартып ала албайт. Мен сага байлыкты гана эмес, абсолюттук бийликти жана кол тийбестикти берип жатам. Мен сага атаңдын канын төккөн душмандардан өч алууга мүмкүнчүлүк берип жатам. Мадинанын ичиндеги коркунучтун жана үмүтсүздүктүн музу эрип, анын ордун таптакыр башка сезим, түшүнүксүз күч, кайрат жана кайнаган кан ээлей баштады. Ал күзгүдөн өзүнүн үлпөт күйнөгүнү андан соң Аскарга карат. Мен бардыгынан корком. Мен эч нерсе билбейм, Аскар байке. Мен жөнөкөй гана кызмын. Мен мындай чоң жоопкерчиликти кантип көтөрөм? Деди ал, үнү титиреп. Аскар акырын басып келип анын алдына токтоду. Ал таягын жерге коюп, Мадинанын ийининен бекем кармады. Сенин тамырыңда Бакыттын каны агып жатат. Ал арстан эле. Анын кызы кой болууга укугу жок. Бул бөлмө неке түнүн өткөрүүчү бөлмө эмес, бул сенин окуу классың. Бүгүндөн баштап көзүм өткөнчө мен сага бардыгын үйрөтөм. Кантип ок атууну, кантип келишим түзүүнү, адамдын көзүнө карап анын калпын кантип бийлөөнү, душманды кантип аеосуз жок кылууну үйрөтөм. 100 күн. Бизде 100 күн гана бар. 100 күндөн кийин сен Каркок Мадина эмес, шаардын ээси болосуң. Аскар бөлмөнүн дубалындагы чоң китептекчени көздөй басып барып, бир китепти тартты. Китептекче үнсүз ачылып, артынан жашыруун эшик пайда болду.
Эшиктин ары жагында тепкичтер ылдый түшүп, ал жакта курал-жарактар, тактикалык карталар жана чоң экрандар менен жабылган жашыруун бункер көрүнүп турду. Көз жашыңды сүрт, кызым. Бул үйдө ыйлаганга уруксат жок. Эртең менен саат 6-да бункерге түшөсүң. Жаңы жашооң башталды, деди Оскар буйрук бере. Мадина көз жашын жеңи менен сүртүп көздөрүндөгү отту жандырды. Ал эми курмандык эмес болчу. Ал падышалыкка даярдалып жаткан мураскер эле. Бирок алар бир нерсени билишкен эмес эле. Мадинанын бөлмөсүнүн эшигинин сыртында караңгы коридордо бирөө демин ичине катып тыңшап турган. Бул Оскардын эң ишенимдүү деп эсептелген тууганы, анын мүлкүнө көз артып кара чаяндар менен жашыруун келишим түзүп койгон Жени Руслан эле. Анын жүзүндө шайтандык жылмаюу пайда болду. Демек, чалдын планы ушундай турбайбы? 100 күн дейсиңби? Мен силерге 10 күндө бербейм, деп шыбырады Руслан, көлүкөгө сиңип жоголуп бара жатып. Жырткычтардын оюну эми гана чындап башталды. 3 бөлүм. Атка какталган болот жана чыккынчынын уусу. Таңкы саат 6. Ак сарайдын жер төлөсүндөгү жашыруун бункердин ичи муздак, сыз жана өлүмдүн деминдей сүрдө өле. Боз бетон дубалдардын арасында Мадинанын оор дем алганы жана темирдин шылдыраган үнү жаңырып турду. Анын манжалары сыйрылып, тырмактарынын алды канап кеткен. Бирок ал алдындагы үстөлдө шашылып жаткан. 28 секунд. Өтө жай. Оскардын үнү камчыдай шак этип, Мадинанын жүлүнүнө чейин жетти. Оскар бункердин бурчунда, креслодо отурган. Анын өңү кубарып, оорунун азабынан көздөрүнүн асты карарып кеткени менен, үнүндөгү темирдей бекемдик такыр жоголгон эмес болчу. Бул убакыттын ичинде сени 3 жолу атып, мээңди дубалга чачыратып кетишет. Көз жашыңды сүрт. Менин душмандарым сенин көз жашыңа ишенбейт, алар андан рахат алышат. Кайра башта. Мадина тиштерин кычырата, көзүнөн аккан жашты жеңи менен сүртүп салды да. Тапанчанын темирлерин кайрадан кармады. Анын ичиндеги назик 19 жаштагы кыздын жан дүйнөсү күн сайын, саат сайын талкаланып, анын ордуна муздак, эч нерседен коркпогон жырткычтын мүнөзү калыптанып келе жатты. Бул жерде аял, назик, боорукер деген сөздөргө орун жок болчу. Бул жерде бир гана мыйзам иштейчү: же сен өлтүрөсүң, же сени өлтүрүшөт. Мадина, мага кара. Оскар ордунан араң туруп, таягын сүйрөп анын алдына келди. Анын көздөрүндөгү катуулук бир саамга аталып мээримге алмашкандай болду. Мен сени кыйнагым келбейт, кызым. Бирок менин убактым кум сааттай түгөнүп баратат. Мээримдеги шишик күн сайын чоңоюп, эртеңби, бүгүнбү, мени жыгытарым билем. Мен өлгөн күнү бул сарайга кузгундар учуп келет. Алар сенин алсыздыгыңды сезсе, тирүүлөй жеп коюшат. Сен куралды колуң менен эмес, мээң менен кармашың керек. Курал сенин коркунучуңдун уландысы эмес, сенин бийлигиңдин уландысы болушу шарт. Оскар Мадинанын колунан тапанчаны алып, көз ирмемде бир гана колу менен чогултуп, илмегин басып койду. Чык. Бул дүйнөдө эч кимге ишенбе. Магадагы, деди ал сырдуу шыбырап. Анткени эң коркунучтуу бычак дайыма аркаңдан, эң жакын адамың тарабынан сайылат. Бул сага биринчи эреже. Мадина терең дем алып, башын ийкеди. Анын көздөрүндөгү коркуу жоголуп, анын ордун түшүнүксүз муздакты каптап бараткан. Ал атасынын өлүмүн, апасынын көз жашын, агасынын акмактыгын эстеди. Бул дүйнөдө алсыз болуу бул кылмыш экендигин ал эми гана толук түшүнгөн эле. Машыгуулар курал менен гана чектелген жок. Күндүз Оскар аны өзүнүн иш бөлмөсүнө камап алып, компаниялардын финансылык схемаларын, миллиондогон долларлык тендерлердин артында кимдер турганын, кайсы чиновник канча параларын, офшордук эсептерди кантип башкарууну үйрөттү. Мадинанын математикага болгон шуктуулугу жана күч акыла Оскарды таң калтырбай койгон жок. Ал маалыматты губкадай соруп жатты. Оскар кара чаяндар тууралуу да бардык чындыкты ачып берди.
Алардын башчысын Кобра деп аташат. Чыныгы аты Самат, ал менин эң башкы душманым. Самат саясатка аралашып, мыйзамдуу бизнесмендин маскасын кийип алган. Бирок анын артында баңгизат жана курал сатуу жатат. Ал менин империямды жутуп алууну 15 жылдан бери көздөп келет. Ал сенин атаңды өлтүргөн. Ал эми сенин агаңды торго түшүргөн да ошол. Бул жөн эле карыз эмес болчу, бул мени чагымчылыкка түртү, провокация эле. Ал менин өлөрүмдү сезип турат. Мадина Саматтын сүрөтүн карап, анын жүзүн мээсине бекем түйүп алды. Бул адам анын атасын өлтүргөн. Бул адам анын үй бүлөсүн тозакка салган. Мадинанын ичиндеги кек оту тутанып, ал канчалык күчтөнүп баратканын өзү да сезип турду. Ошол эле түнү шаардын эң кымбат жана жабык түнкү клубдарынын бириндеги вип бөлмө. Бөлмөнүн ичи коюу тамекинин түтүнүнө жана кымбат вискинин жытына толгон. Булгара диванда Самат, Кобра, отурду. Анын жашы элүүлөрдө, башы такыр, көздөрү муздак, моюнунда жоон алтын чынжыр жалтырайт. Ал колундагы сигарасын түтүтүп, маңдайында отурган адамды шылдыңдуу жылмаюу менен карап турду. Анын маңдайында отурган адам Руслан эле. Аскардын өз канынан бүткөн жээни, анын мүлкүнө көз артып, бирок көлөгөдүк алып келген чыккынчы. Руслан толкунданып, колундагы виски толгон бокалды калтырата кармап отурду. Демек, чал өзүнүн бардык мүлкүн ошол көчөдөн келген 19 жаштагы канчыкка өткөрүп бермекчиби. Самат каткырып күлүп жиберди. Аскар карыганда акылынан айныган турбайбы? Мен аны күчтүү атаандаш деп жүрсөм. Бул күлкүлүү эмес, Самат байге. Русландын үнү дирелдеп чыкты. Чалдын мээсинде рак. Ал 3 айга жетпей өлөт. Анын генеральный ишеним каты жана кирези ошол кыздын наамында. Эгер ал өлсө, мыйзамдуу түрдө бүт империя ошол кызга өтөт. Мени ал эчак эле бизнестен четтетип салган. Биздин келишим эсиңиздеби? Мен сизге курал жолдорун, трафик ачып берем. Сиз мага Аскардын мыйзамдуу курулуш бизнестерин калтырасыз. Бирок ал кыз ортодо турса, биз эч нерсе ала албайбыз. Самат сигарасын күл салгычка эзип, алдыга умтулду. Анын көздөрүндөгү муздак жырткычтык Русланды чыйрыктырып жиберди. Коркпо, Русланчик, ал кыз жөн гана пешка. Аскар өзүнүн өлүмүн күтүп отура берсин. Бирок биз күтпөйбүз. Биз чалдын жанын бүрсүгүнү алабыз. Анын жүрөгү токтоп калды деп расмий түрдө жарыялайбыз. Ал эми тигил кыз ал кызды шок абалында кайгыдан улам өз жанын кыйды кылып көрсөтөбүз. Келишимдерди сенин наамыңа өткөрүп кол койдуруп алган соң, ал терезеден кулап түшөт. Кантип? Сарайдын күзөтү аскердик базадайгы. Анда 20-дан ашык куралчан күзөтчү бар, деди Руслан. Самат мыскылдуу жылмайып Русланга карат. Күзөтчүлөр адамдар. Ал эми адамдарды сатып алууга болот. Сен мага болгону ички эшиктердин коддорун жана чалдын бункеринин схемасын билишиң керек. Калганын менин акулаларым жасайт. Бүрсүгүнү түнү Ак сарайда кандуу той болот. Руслан оор жутунуп, башын ийкеди. Ал өзүнүн тайкесин өлүмгө салып берип жаткандыгына бир да секунда өкүнгөн жок. Ач көздүк анын адамдык сапатын эбак эле өлтүргөн болчу. 2 жума өттү. Ак сарайдын чоң залында Аскардын эң ишенимдүү делген ички кеңешинин мүчөлөрү чогулган. Бул 5 адам курулуш, логистика, коопсуздук жана финансы тармактарын башкарган Аскардын империясынын түркүктөрү болчу. Алардын арасында Руслан да бар эле. Бөлмөнүн ичиндеги аба өтө оор жана чыңалган. Баары Аскардын саламаттыгы тууралуу имиштерди угушкан, бирок эч ким түз суроого батынган эмес. Эшик ачылып, залга Аскар кирди. Ал таягын таянып, бирок башын бийик көтөрүп, падышадай басып келди. Анын жанында Мадина келе жатты. Бөлмөдөгү эркектердин баары таң калуудан катып калышты. Алар Мадинаны өлпөт тоюнда ыйлаак, үркүп турган, баяу кыз катары көрүшкөн эле.
Бирок азыр алардын алдында таптакыр башка адам турду. Мадинанын үстүндө капкара, денесине чак, строгий, классикалык шымдуу костюм. Чачтары артына бекем түйүлгөн. Жүзүндө эч кандай макияж же эмоция жок, көздөрү муздак, текебер жана акылдуу карап турду. Аскар столдун төрүнө отуруп, Мадинага оң жагындагы креслону көрсөттү. Мырзалар, деди Аскардын үнү залды жаңыртып. Сиздер менин жубайым Мадина Бакыт кызы менен таанышсыздар. Бүгүндөн баштап ал менин башкы өнөктөшүм жана толук кандуу орун басарым. Менин сөзүм анын сөзү. Анын буйругу менин буйругум. Столдогулар бири-бирин карап, бир аз күңкүлдөшүп калышты. Коопсуздук кызматынын башчысы Бети Тырык Максат аттуу эңгезердей киши чыдабай кетти. Аскар байке, биз сизди сыйлайбыз. Бирок бул бизнес. Бул жерде миллиондор жана адамдардын тагдыры чечилет. Кече эле мектептен чыккан Памперси Кургай эле кыз бизге кантип буйрук берет. Бул акылга сыйбай турган нерсе. Ал биздин тармакты түшүнбөйт. Деди Максат үстөлдө муштуму менен акырын уруп. Руслан ичинен кубанып Максатты калдагондой башын ийкеп отурду. Аскар бир нерсе дээрден мурда Мадина ордунан акырын, бирок өтө ишенимдүү турду. Ал Максатка тике карап бир нече секунд үнсүз турду. Анын көз карашы ушунчалык оор болгондуктан Максаттын көздөрү аргасыз ылдый түшүп кетти. Сиз менин тажрыйбамды сурап жатасызбы, Максат мырза? Мадинанын үнү бөлмөдөгү абаны муздатып жибергендей болду. Ал так, курч жана аyoосуз сүйлөдү. Анда мен сизге тажрыйба тууралуу айтып берейин. Өткөн айда Батыш логистикалык барбору аркылуу өткөн жүктөрдүн 15% документтерде көрсөтүлгөн эмес. Ошол жоголгон 15%-дын акчасы Швейцариядагы Alpha Trust эсебине каторулган. Сиз ал акчаны өзүңүздүн кичинекей такылууңузга сатып берген Дубайдагы виллаңызды каржылоого жумшап жатасыз. Менин угушума караганда, сиздин мыйзамдуу аялыңыз бул вилла тууралуу да, такылууңуз тууралуу да биле элек окшойт. Аскар мырза дагы бул кичинекей катаңызды кечире элек. Залдын ичинде чымын учкан үн угулгудай өлүк тынчтык орноду. Максаттын өңү кубарып тердеп ордунан тура калды. Бул жала. Сизге муну ким айтты? Анын үнү титиреп кетти. Отуруңуз, Максат, деп кесе айтты Мадина, буйрук берген тон менен. Сиздин ким экениңизди жана кайда бара жатканыңызды мен 5 манжамдай билем. Эгер дагы бир жолу менин чечимдериме же Аскар мырзанын буйругуна шек келтирсеңиз, ал файлдар прокуратурага эмес, сиздин аялыңыздын жана Саматтын, Кабранын столуна түшөт. Түшүнүктүүбү? Максат оор жутунуп, ордуна шалак этип отуруп калды. Ал жеңилгенин мойнуна алды. Башкалардын көздөрүндө Мадинага болгон шылдың эмес, нагыз коркунуч жана урмат пайда болду. Алар каршыларында отурган жөн гана куурчак эмес, Аскардын мээси жана камкордугу менен суугарылган нагыз шырткыч экенин түшүнүштү. Русландын колундагы калем сынып кетти. Ал Мадинанын мынчалык тез өзгөрүп, мынчалык терең маалыматка ээ болгонуна ишене албай турду. Бул кызды тез арада жок кылбаса, ал бүтүндөй империяны өз колуна алып, Русланды жок кылары айдан ашык болуп калды. Бүгүн түнү деп ойлоду Руслан, бүгүн түнү бул сарай экөөңөрдүн көрүңөр болот. Кеч кирди. Асманды кара булут каптап, тоо этегиндеги ак сарайды коюу туман басты. Бул түн кадимки түндөрдөн айырмаланып, абада кандын жыты бардай сезилип турду. Түнкү саат 11-лер чамасы. Аскардын кабинетинде Мадина экөө алдыдагы пландарды талкуулап жатышкан. Күтүүсүздөн Аскар катуу жөтөлүп, оозун баскан ак безаты, платогу, канга боелду. Ал креслосуна чалкалап кулап, деми кысылып антып жиберди. Оорунун приступу, азабы эң жаман учурда кармап жаткан эле. Аскар байке, сизге эмне болду? Дарыңыз кайда? Мадина ордунан атып туруп, анын жанына чуркап барды.
Анын ичиндеги муздак маскасы түшүп, кайрадан адамды коркуу сезими ойгонду. Бул адам ага күйөө эмес, атасындай, устатындай болуп калган эле. Ошол маалда кабинеттин жарыгы чык этип өчүп калды. Бөлмө таштай караңгылыкка чөмүлдү. Терезеден караган Мадина бүтүндөй ак сарайдын жана короонун жарыктары өчкөнүн көрдү. Эң коркунучтуусу резервдик генераторда иштеген жок. Алар келишти деп кырылдады Аскар, кан аралашкан шелек ийин түкүрүп жатып. Анын көздөрү караңгыда да сергектеген жоготкон эмес. Ички күзөт. Руслан. Сатылып кетиптир. Эшиктеги күзөтчүлөр өлдү. Биз курчоодубуз. Коридордун аркы башынан оор кадамдардын, куралдардын темирлери менен шалдыраган үстүртөн үндөрү угула баштады. Бирөө эмес, бир нече адам. Алар үнсүз, профессионалдуу түрдө жылып келе жатышты. Аскар титиреген колу менен тартмадан баягы кара Glock 19 тапанчасын алып чыкты да Мадинанын колуна карматты. Тапанчанын темири муздак жана оор эле. Убакыт келди, кызым, деди Аскар, анын колун бекем кысып. Мен сага үйрөткөн биринчи сабакты эсте. Коркуу сени өлтүрөт, каар сени сактайт. Мени ушул жерге калтырда, бункерге кач. Жок, мен сизди таштабайм. Мадинанын көзүнөн жаш атып чыкты. Бирок ал тапанчаны бекем кармап, эшикти көздөй бурулду. Анын манжалары сактагычты, предохранитель үнсүз ылдый түшүрдү. Караңгы коридордо өлүм периштелери жакындап келе жатты. Мадина терең дем алды. Ал эми курмандык эмес болчу. Ал патшалыктын ээси, арстандардын ханшасы эле. Жана өзүнүн үйүн, өзүнүн устатын каргоо үчүн кан төгүүгө даяр болчу. Эшиктин туткасы акырын буралып баштады. 4 бөлүм. Караңгыдагы ок жана арстандын акыркы күркүрөөсү. Аскардын кабинетинин оор эмен эшигинин туткасы өтө акырындык менен ылдый буралды. Бөлмөдөгү өлүк тынчтыкты Мадинанын жүрөгүнүн катуу саккону жана Аскардын кырылдап дем алганы гана бузуп турду. Мадинанын эки колу менен бекем кармаган кара Glock 19 тапанчасы эшиктин ортосун мээлеп турган. Анын манжалары муздап, алаканы тердеп чыкты. Бирок көздөрүнөн жаш аккан жок. Бул түнү ыйлоого убакыт да, укук да жок эле. Сырт. Эшик күтүүсүздөн катуу тебилип, шалак этип ачылды. Коридордон түшкөн бүдүмүк жарыктын фонунда башына түнкү көрүүчү прибор, ПНВ тагынган, колунда үн баскычы бар автоматын кезенген эңгезердей караан пайда болду. Жалданма жоокер бөлмөгө кадам таштай бергенде. Ат! Деп кырылдады Аскар. Мадина эч ойлонбостон, мээсиндеги бардык коркунучтарды өчүрүп сөмүйүн имекке басты. Пуут! Пуут! Тапанчанын үнү бөлмөнү жаңыртып, Мадинанын колу артка тепкиледи. Оттача. Биринчи ок жоокердин көкүрөгүндөгү брондолгон жилетине тийип, учкун чачыратты. Бирок экинчи ок Аскар үйрөткөндөй түз эле кекиртикки жилет каргобогон аймакка барып сайылды. Эңгезердей кишинин колунан автоматы ыргып кетип, ал колу менен тамагын баскан бойдон артка чалкалап, мрамор полго гүрс этип кулат. Бөлмөнүн ичине мылтыктын дарысынын, парактун, ачуу жыты жана кандын темирдей даамы тарат. Мадина биринчи жолу адам өлтүрдү. Анын бүткүл денеси ток ургандай титиреп деми ичине тыгылып калды. Ал тапанчасын түшүрүп жибере жаздады. Жакшы, кызым. Эң сонун, деди Аскар анын артынан. Бул мактоо эмес, жөн гана фактыны тастыктаган кылбашчынын үнү эле. Эми артка кайт. Бункерге. Бул жерде алар 20дан ашык. Биз ачык согушта туруштук бере албайбыз. Мадина эсине келип, тапанчасын кайра бекем кармады. Ал Аскардын жанына келип, аны ийининен жөлөдү. Аскардын салмагы аябай оор сезилди. Раждын шишиги анын мээсин жеп, физикалык күчүн соруп жаткандыктан, ал өз алдынча басууга дээрлик жарабай калган эле.
Ар бир кадамында алкан аралашкан шелекейин жөтөлүп, эринику барып баратты. Ок тийбесе да, өлүм аны ичинен жеп жаткан. Экөө кетепкананы көздөй аста акырын жылып келе жатышты. Күтүсүздүн коридордон кол чырактын, фонардын, жаргы кабинеттин ичин тилип өттү. Жана ошол жарыктын артынан абдан тааныш, бирок азыр жийиркеничте угулган үн чыкты. Тайке, кайда жашынып жатасыңар? Сиздин дооруңуз бүттү. Бул Руслан эле. Ал коридордун ортосунда артында 5 курачан жалданма жокерди ээрчитип, жеңүүчүдөй кирилип туруптур. Анын колунда тапанча, жүзүндө болсо чексиз ач көздүк менен текеберлик бар болчу. Аскар менен Мадина кетип текчесинин жанында жашыруун бункердин ишигине бир нече кадам калганда тактоп калышты. Руслан жай басып кабинеттин босогосун аттат. Ал жерде жаткан өзүнүн жокеринин өлүгүн көрүп, мыскылдуу күлүп койду. Демек, чал өзүнүн жаш куурчагына ок атууну да үйрөткөн турбайбы? Кандай таасирдүү көрүнүш. Бирок бул силерге жардам бербейт. Аскар байке, сиз бүткүл империяны ушул көчөдөн келген, сүт эмген кызга калтырам деп ойлодуңуз беле? Мени өз каныңыздан бүткөн жейниңизди талаага таштап коюпчу. Мен сизге 15 жыл иттей кызмат кылдым. Ал эми сиздин мага берген сыйлыгыңыз мени четке кагуу болду. Аскар Мадинанын ийинине сүйүнүп башын көтөрдү. Анын жүзүндө эч кандай коркуу же өкүнүч жок эле. Ал Русланга жийиркенүү менен черкейди карагандай карат. Сен дайыма акмак элең, Руслан. Аскардын үнү алсыз болсо да, анын сөздөрү октой курч эле. Мен сени четке каккан жокмун, мен сени сынадым. Сенде бакыттын да, менин да канымдагы намыс жок. Сен бийлик үчүн өз энеңди сатууга даярсың. Самат Кобра сени эч качан өнүктүш кылбайт. Ал сени колдонуп бүттү. Эми ал мени жок кылгандан кийин, биринчи кезекте сенин башыңды алат. Себеби саткынга эч ким ишенбейт. Бул сөздөр Русландын эң талуу жерине тийди. Анын жүзүндөгү жеңиштүү жылмаюу өчүп, ордун каар ээледи. Жап жагыңды, чал. Мен эми бул шаардын патшасы болом. Экөөңдү тең ушул жерден иттей атып салам. Руслан тапанчасын көтөрүп, Аскардын башын мээледи. Анын манжасы илмектей баса берген секундада Мадинанын ичиндеги уктап жаткан жырткыч толугу менен ойгонду. Бул кыздын реакциясы адреналиндин таасири астында акылга сыйбаган ылдамдыкка жеткен эле. Аскар аны бункерде кантип үйрөттү эле. Душмандын көзүнө кара, анын кыймылын алдын ала сез. Сен андан 1,5 секунд алдыда болушуң керек. Мадина тапанчасын көтөрүп, эч ойлонбостон, эч кандай коркуусуз ок чыгарды. Пуут. Мадинанын угу Русландын угунан миллисекунддарга озуп кетти. Ок түз эле Русландын тапанча кармаган колунун далысына сөөгүн талкалап барып сайылды. Руслан чочкадой чыңырып жиберип, тапанчасын колунан түшүрүп алды. Ал тизелеп отура калып, канга боелгон далысын басып, онтоп жатты. Аткыла. Аларды аткыла, малдар. Деп бакырды ал артындагы жоокерлерине. Жоокерлер автоматтарын көтөрүп, кабинетти көздөй ок жаудыра башташты. Октор кетептекчелерин, кымбат баалуу жыгач үстөлдөрдү парча-парча кылып, бөлмөнүн ичи айнек менен чаңга толду. Ошол маалда Аскар акыркы күчүн жыйнап кетептекченин жашыруун баскычын басты. Дубал үнсүз жылып, оор брондолгон темир эшиги бар бункердин кире бериши ачылды. Бункердин ичинен муздак, коопсуз аба үйлүп турду. Кир ичкери. Тез. Аскар Мадинаны бар күчү менен бункердин ичине түртүп жиберди. Мадина чалынып кетип, бункердин босогосуна жыгылды. Ал дароо ордунан ыргып туруп, Аскарды колунан тарткысы келди. Аскар байке. Жүрүңүз. Экөөбүз тең кирейбиз. Деп жанышыра кыйкырды Мадина, көзүнөн жаш куюлуп. Анын жүрөгү айрылып кете жаздады. Бул адам ага өмүр берген, атасынын досу, эми болсо өзүнүн экинчи атасы болуп калган эле. Бирок Аскар бункердин босогосунан аттаган жок.
Анын оозунан кара кан агып, буттарында араң турду. Ал Мадинага карап, жүзүндө эч кандай коркунуч жок, тескерисинче, чексиз сыймыктануу жана бейпилдик менен жылмайды. Менин убактым бүттү, кызым. Менин денем баары бир өлөт. Бирок менин империям, менин өчүм сенин колуңда жашайт. Атаңдын канын жерге калтырба. Эми эшикти бекит. Бул менин акыркы буйругум. Аскар бункердин сырткы панелинен эшикти жабуу баскычын басты. Оор калың темир эшик сигналдык үн менен кошо акырындык менен жабыла баштады. Мадина, жок. Жок деп кыйкырып эшиктин ортосуна колун салгысы келди, бирок Аскар аны нары түртүп жиберди. Эшик шарт этип жабылып, герметикалык кулпулар бекитилди. Мадина бункердин ичинде камалып калды. Эшиктин ортосунда кичинекей, ок өтпөс калың айнектен жасалган терезече бар болчу. Мадина ошол терезечеге эки колун коюп, үнү каргылдангыча айлап жатты. Ал сыртта эмне болуп жатканын ушул айнек аркылуу гана көрүп турду, бирок эч кандай үн угулган жок. Бункердин үн өткөрбөс дубалдары сырткы дүйнөнү толугу менен кесип салган эле. Айнектин аркы жагында Аскар өзүнүн өлүмүн күтүп отурган жок. Эски арстан өзүнүн үйрүн көргөө үчүн акыркы соккусун урууга камданды. Ал жерде жаткан өлүү жоокердин колунан куулаган АК-47 автоматын алды. Анын калдырундагы калтырак жок болду. Шешектин оорусу да жоголду. Азыр ал рактан өлүп бара жаткан чала эмес, 90-жылдарда да титиреткен. Ал автоматты көтөрүп, коридордон кирип келе жаткан жоокерлерди көздөй ок жаудырды. Мадина айнектин ары жагында автоматтын от чачкан жарыктарын, Аскардын түз тайманбас турушун көрдү. Жоокерлердин экөөсү Аскардын угунан жерге кулат. Дагы бири жарадар болуп артка чегинди. Бирок алар өтө көп эле. Күтүүсүздөн жоокерлердин артынан шайпаңдап, жай кадам менен бир адам чыкты. Ал өзүнүн адамдарын токтотуп алдыга басты. Анын башы такыр, үстүндө кымбат пальто. Бул Самат, Кобра, эле. Ал өзү көлген болчу. Самат менен Аскардын ортосунда 5 гана метр калды. Аскардын автоматында ок түгөнгөнүн билдирген чык эткен үн чыкты. Мадина муну үнсүз айнектин артынан Аскардын кыймылынан түшүндү. Аскар автоматты ыргытып таягына сүйүнүп кан түкүрүп душманына тике карат. Экөөнүн ортосунда кыска гана сөз болду. Айнектин артында турган Мадина алардын эриндеринин кыймылынан гана эмне деп жатканын болгулуп жатты. Самат мыскылдуу күлүп Аскарга бир нерсе деди. Балким, сен жеңилдиң, Аскар, десе керек. Аскар ага жооп иретинде кан аралашкан жүзү менен жылмайып, башын чайкады, колу менен бункерди көрсөттү. Балким, жок, Самат, мен жеңдим. Менин мураскерим тирүү, десе керек. Саматтын жүзү каарданып кетти. Ал колундагы алтын жалатылган Desert Eagle тапанчасын көтөрүп, Аскардын көкүрөгүнө 3 жолу ок чыгарды. Октордун күчүнөн Аскар артка карай учуп, бункердин темир эшигине келип согулду. Анын каны Мадина карап турган ок өтпөс айнекке чачырап, ылдый көздөй агып түштү. Эски арстандын денеси акырын ылдый сыйгаланып, полго сулап түштү. Анын көздөрү ачык бойдон, жүзүндө жеңүүчүнүн бейпил жылмаюусу катып калган эле. Мадина айнектин аркы жагында тизелеп отура калып, үнсүз, дүйнөнү титиреткидей өкүрүп ыйлап жатты. Анын көз алдында анын жалгыз каргоочусу, анын экинчи атасы мыкаачылык менен өлтүрүлгөн эле. Бул жоготуу анын ичиндеги акыркы адамдык назик сезимдерди, акыркы алсыздыкты биротоло өлтүрдү. Анын көз жашы соолуп, ордуна муздак, темирдей бекем, өч алуунун караңгы оту жанды. Сыртта Самат жай басып келип, бункердин эшигинин алдына токтоду. Ал канга боелгон айнек аркылуу ичкерини карады. Мадина ордунан туруп, айнекке жакындады. Эки аяоосуз душман атасынын канкыр өлтүргүчү менен жаңа ойгонгон ханыша бири-бирин ок өтпөс айнектин эки тарабынан теше тиктешип турду.
Самат мыскылдуу жылмайып эриндери менен. Сен чыгасың, сулуу кыз. Ачкалыктан же аба жетпей баары бир чыгасың. Мен күтөм деп сүйлөдү. Андан соң ал өзүнүн адамдарына бункердин эшигин жардыруучу заттар менен төрт талкалоону же аба кирүүчү шахталарды бууп салууну буйрук кылды. Самат жана анын жалданма адамдары бункерди камоого киришти. Алар ичиндеги 19 жаштагы кызды Каркон ыйлап отурган чычкан деп ойлошту. Бирок алар катуу жаңылышкан эле. Мадина айнектен бурулуп, бункердин ичине тереңдеп кирди. Бөлмөнүн ортосунда чоң тактикалык үстөл, анын үстүндө мониторлор, байланыш системалары, пульттар жана аскардын эң акыркы, эң коркунучтуу куралдарынын коддору жатты. Бул бункер жөн гана жашынуучу жай эмес, бүтүндөй ак сарайды жана империяны башкаруучу жүрөк эле. Мадина барбордук пульттун алдына отурду. Анын калдырунда эч кандай калтырак жок болчу. Ал мониторлорду жандырды. Экрандардан үйдүн ичиндеги бардык бөлмөлөрдөгү камералардын көрүнүштөрү чыкты. Ал Саматтын адамдарынын эшикке жарылгыч заттарды коюп жатканын, Русландын жарадар болуп креслода онтоп отурганын көрдү. Мадина клавиатураны өзүнө тартып, аскар үйрөткөн эң башкы протоколдун сыр сөзүн терди. Бул сыр сөз Канга Кан деп аталган, үйдүн ичиндеги бардык эшиктерди брандолгон темирлер менен жаап, ичине уулуу газ көйүп берүүчү жана сырттагы аскардын жеке, эң элиталык өлүм отрядына сигнал берүүчү протокол эле. Мадина Enter баскычын басууга даярданды. Силер мени камап алдык деп ойлоп жатасыңарбы? Жок, силер өзүңөр менин капасыма камалдыңар деп шыбырады Мадина, көздөрүндө муздак ажалдын оту жанып. Оюн эми гана Мадинанын эрежеси менен башталды. Арстан өлдү, бирок анын ордуна аждаар ойгонгон эле 5 бөлүм. Канга Кан протоколу жана көлөкөдөгү аң уу. Мадинанын сөймөйү клавиатурадагы Enter баскычын баскан секундда бүтүндөй ак сарайдын ичиндеги убакыт тактап калгандай болду. Экранда кызыл тамгалар менен протокол активдештирилди. Имарат блактолду деген жазуу жаркылдап чыкты. Ошол замат үйдүн түпкүрүнөн дубалдардын артынан оор темирдей күркүрөгөн үн угулду. Ак сарайдын биринчи жана экинчи кабатындагы бардык эбегейсиз чоң терезелер, айнек эшиктер жана негизги кире бериштер жогору жактан түшкөн титан аралашмасынан жасалган калың брандолгон темир жапкычтар, жалюзилер менен шак-шак этип жабыла баштады. Шарт. Көз. Саматтын адамдары эмне болуп жатканын түшүнбөй, куралдарын жан-жакка кезене башташты. Бир нече секунддун ичинде хан сарайдын сырткы дүйнө менен болгон бардык байланышы кесилип, ал ичинен ачылбас, жарылбас темир табытка айланды. Кадимки жарыктар өчүп, анын ордуна коридорлордо жана бөлмөлөрдө кызгылткан түстөгү авариялык, сигналдык жарыктар күйүп өчүп баштады. Бул жарык үйдүн ичин нагыз тозоктун түбүнө окшоштуруп жиберген эле. Бункердин эшигине жарылуучу зат С4 орнатуп жаткан эки жалданма жоокер дүрбөлөңгө түштү. Кажоюм. Эшиктер блоктолуп калды. Биз сыртка чыга албайбыз. Рация иштебей калды, сигналды басып, глушит этип салды. Деп бакырды Бири, Саматка карап. Саматтын жүзүндөгү текебердик бир азга жоголуп, анын ордун жырткычтык ачуу ээледи. Ал колундагы тапанчасы менен аскардын бункердин ишигиндеги Канга боелгон айнегине бир урду. Жардыргыла бул эшикти. Азыр жардыргыла. Мен ал катынды өз колум менен муздайм. Деп акырды Самат, шелегейи чачырап. Жоокерлер С4 затын эшикке бекитип артка карай чуркашты. 3, 2, 1. Жарылуу. Кулак тундурган жарылуудан коридордун ичи чаңга, түтүнгө жана айнек сыныктарына толду. Бирок түтүн тараганда Саматтын көздөрү чарасынан чыга жаздады. Бункердин титан эшиги эч кандай чийилген да эмес болчу. Аскар бул бункерди танканын огуна, гранатометтун соккусуна туруштук бере тургандай кылып курдурган эле. Бир нече килограмм С4 аны чийип да көйө алган жок.
Ошол маалда ак сарайдын ичиндеги жашыруун динамиктерден, үндү күчөткүчтөрдөн катуу, муздак, металл сымал үн жаңырды. Бул үн ушунчалык коркунучтуу жана сезимсиз болгондуктан Саматтын жалданма жоокерлеринин да денесинен муздак тер кетип калды. Бул Мадинанын үнү болчу. Самат, сенин жашооңдун акыркы мүнөттөрү башталды, деди Мадина. Үнүндө эч кандай калтырак, эч кандай коркуу жок. Ал микрофонго сүйлөп жаткан. Бул үй менин жолдошумдун көрүштүгү эмес, бул силердин көрүстөнүңөр. Канга Кан протоколу ишке кирди. 10 мүнөттөн кийин бул жерге аскардын эң элиталык аеосуз көлүгү отряды кирип келет. Аларга силерди тирүү калтырууга буйрук берилген эмес. Бирок мен аларга чейин күтпөйм. Самат динамикти көздөй тапанчасынан ок чыгарды. Динамик талкаланып учкун чачырат, бирок Мадинанын үнү башка бөлмөлөрдөгү динамиктерден улана берди. Калган жоокерлерге айтарым. Куралыңарды таштап, жер төлөдөгү кампага кирип кулпуланып алгыла. Кимдин колунан курал көрсөм, ал аскардын Каны үчүн өз Каны менен жооп берет. Убакыт кетти. Динамиктен чыккан үн өчтү. Анын ордуна үйдүн ичинде бир калыптагы жүйгөнү жеген сиренанын үнү уу деп акырын жаңырып турду. Самат өзүнүн адамдарына бурулду. Алардын көздөрүндө дүрбөлөң пайда болгонун көрдү.